Siz айтып атпайсызбы, жана өлтүрүп атат деп сөзлөрүн өзүчү. Буга биринчи себеп эмне? Ата энеси деген ошо баласы менен түз байланышта болуш керек. А бизде кандай? Биз баласы келет окуудан өзүнүн комнатасына кирип кетет. Ата энесинин иши жок. Эмнеге? Сурабайт. Кызыктар болуш керек да, туурабы? Ошо ата эненин биринчи орунда ата эне баласынын кызыктар болуп, ошонун ишин сураш керек. Экинчи, бизде тартип жок. Негизи эле мектепте эмес, вообще эле республика боюнча тартип жок. Башка коомдо, башка элдерден, башка чет өлкөдөн бизге коноктор келсе, биз аны сыйлайбыз да, ал биздики конок депчи. Ал бир кылмыш кылса, ким күнөөлүү? Кыргыз да, ким? Эмнеге ал күнөөлүү эмес? Ал деген конок. Биз ошонусу, бизде понятие бар да, мындайчы, конок сыйлаш керек депчи. Мындай ушундай бир нерсеге келгенде, кооптуу нерсеге келгенде биз деген унутуп коебуз да, эреже дегендерди, закон дегендерди. Биз ошон үчүн деген бизде тартип да жок, ата энеси да күнөөлүү ошого. А эгер деген ошо кыз айтып атпайсызбы, менде мындай кийим жок, менде мындай сотка жок деп. Эгер мамасы ошо кыз менен жакшылап сүйлөшсө, анда кыз түшүнөт болчу да. Антип арданын кереги жок. Анын мамасы турат, ата энеси турат. Эң кымбат, эң баалуу адамдары жанында. Ага деген кийим кереги жок да. Сотка кереги жок. Достору бар.